Улантабыз урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда дагы бир сонун кызыктуу конокторубуз бар. Ооба, негизи жазгы мода, жазгы стиль деп айтып жатабыз. Дал ушул жаз мезгилине ылайыкташтырып, өзүнүн коллекциясын жалпы элге тартуулаган биздин Мурас Оймо брендинин негиздөөчүсү Жипара Топчубек кызы жана модельдери менен конокто. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кош келиңиздер студиябызга. Рахмат. Ушундай бир кыргыз айымдарына арналган чепкендер менен, баш кийимдер менен алектен келатасыз, Жипара айым. Бул жазга арналган ушул чепкендер менен коллекцияңыз менен тааныштырып өтсөңүз. Чоң рахмат. Кайтадан келгениме кубанычтамын абдан. Биз эми баягы ата-бабадан келаткан кыргыздын улуттук энелерибиз, аталарыбыз илгертеден бөбөктөрүнө кийгизген кийимдерди аркалап, ошолорду жолдоп, ошолорду биздин жаңы муундарга жеткизүүнүн эмесин кылып келатабыз да. Ошол эле мезгилде жеке эле ошо менен гана чектелбестен өзүнүн жашоосуна да пайда келип атат да бул нерседенчи. Анан азыр эмне десек, булар мынакей уул балдарга тигебиз да, эркек балдарга. Ушундай чапан, бир аз жабат да, курсагын, жамбаш жагын жаап, жылуу болот, мунун ичине пахта салынат. Бул баягы кие берет да, күнүмдүк кийип, бала ойноп, чаң болуп, кайра жууп кие бергенге абдан ыңгайлашкан да. Анан дагы бир чети бала ар дайым кыймылда жүрөт эмеспи? Кыймылда жүргөндө бала эч качан тердебейт экен да, мынданчы. Ошол мен баягы өзүм балдарыма кийип, өзүм билдим да ушундай болот экенинчи. Анан кийин малакай деп илгертеден кийчү эле, баягы ошону мен малакайымда кыскараак болгондо бул жагычы. Ошону бир аз калпакка окшоштуруп, азыркы бир аз заманбап кылып койдум да, жасап койдум мунучу. Малакай. Малакай деп аталат, Малакай. Малакай деп кийишкен тердетпейт. Бул дагы баягы кийиз кичине бул жакты кытыштырып, кичине баягы кийиз сайкалайт го жүндөн. А бул болсо могу чапандын эле материалынан калпактын үлгүсүндө жасап койдук да. Кийгенге аябай практичный жакшы экен. Ошо көп суроо талап көп болгондуктан ушу менен иштеп жатам да. Анан кыздардын башына кеп такыя, мынакей секеле кыздардын, кичинекей кыздардын баштарына мындай кеп такыяларды кулагын жабат, жаз күз шамал болот, суук болот. Анан мындай жаап кызга дагы өзүнө мындай икемдүү жашынакай да, баягы Кытайдын же болбосо башка улуттун мындай кепка шапкаларын кийип алганга караганда биздин улуттук эң жылуу. Мунун ичине да жукадан пахта салынат. Ошого эле окшоштуруп, баягы кооздукта жылуу болсун деп чыптамасын тийип койдук. Бул дагы элдин талабында бар. Суроодо азыр элдер буйртма берип аткандар көп. Анан эле азыр эмне болуп атат? Заманбап иштейт экенбиз да, азырчы баягы эле чоң апалар кийген кара эмени өтпөй, баягы өңүн түсүн тандайбыз азыр. Анан азыр заманбапта неме мода экен. Атасы менен баласы, апасы менен кызы окшош кийинген мода экен. Ошого талапка ылайыктап биз дагы апасы кызы деген чапанды тигип койдук да. Бул дагы талапта аябай жакшы сурап жатышат, чет мамлекеттерден сурап жатышат. Анан кыз узатуу той. Тойлордо баягы кыздарыбызды беребиз, баарыбыз эле кыздарга бакыт. Айрыкча жаз мезгилине ылайыкташкан, гүлдөрү жайнаган чепкен экен, Мындай бир чыптама тигип, ичине жашынакай бархаттан көйнөк тигип койдук. Бул дагы абдан сонун. Кыздарга жарашыктуу да, биздин эле кийимдер эмне үчүн кийсе болбойт, Албетте. Ушундай иштеп жатабыз. Бул эми сиздики бир аз башкачараак стиль, башкачараак дизайн менен жасалган экен. Идеяларды каяктан аласыз сиз? Идеяларды мен бир эле тараптан же болбосо бир эле кишини карап муну эмне кылайын деп антпейм да, мен күндөр түндөр изденүүдөмүн да идеялар менен. Кетип бара жатып астымдагы аялдын, мисалы үчүн бир кыздын жашынакай пальтосунун этеги жагып калса, ошонун этегин алууга аракет кылам. Же болбосо чет мамлекеттик кинолордогу эмелердин жакалары жагып калса, ошолордон алам. Изденем да, өзүм табам. Бирөөдөн алып эле көчүрүп алып, ошону эле жасап кое албайм да мен. Сиз ал эле эмес, белгилүү инсандарга дагы ушул теледе жүргөн, сахнада жүргөн адамдарга дагы ушундай чепкендерди тигип алек болуп келесиз. Анан айта кетчү нерсе, Нурзат Токтосунова белгилүү алып баруучунун бүгүнкү күндө Москва шаарында Мавлид кечесин алып барып жүрөт. Ошол жакта абдан сонун элечек менен ушундай бир чыптама чепкен кийип чыкты. Ошонун автору дагы өзүңүзсүз, Ал чепкендин чапандын автору менмин. Өзү сурап, өзү калоосу менен тиктирген. Тигип бергенмин. Жакшы. Анан элечегине дагы ошого окшоштуруп, кырка тигип бериңиз деди эле. Аны да окшоштуруп тигип бердим. Баягы экөө бир айкалышсын депчи. Кийип чыгыптыр, абдан сонун болуптур.
ыраазычылык билдирем. Өзү да аябай жакшы кыз го. Дагы кимдерге тектиңиз, кимдердин суроолору боюнча кийинттиңиз кимдерди? Мен эме баягы кыргыздын көп эле кишилерин кийинтип жүрөм. Мен эме баягы эл тааныган адамдарды айтсам, Неля Нуркулова ырчы кызыбыз бар, дайыма кийинтип, дайыма ошол буйртма берет. Мени колдоп жүрөт. Анан Анжелика Бекболиева деген ырчы кызыбыз бар. Ал дагы менден заказ берип жүрөт. Ал дагы Эля Бегалиева, Пирмбердиева, актерлордон. Негизи эле ушул кыргыздын улуттук кийимдерин баалаган чыгармачыл инсандарды кийиндирип жүрөсүз. Кийиндирип жүрөм. Эң сонун кыргыздын кийимдери эң сонун деген суроолор бизге келип, сөздөр келип жатат. Айта кетчү нерсе, урматтуу телекөрүүчүлөр, Мурас Оймо брендинин негиздөөчүсү Жупар Айым бизде конокто, өзүнүн жазгы коллекциясы менен. Сурооңуздар болсо түз байланышка да чыксаңыздар болот. 56 72 сандары түз байланышта. Анан сиздин көбүнчө кардарларыңыздар кимдер? Бүгүнкү күндө кыргыз жаштары мына ушундай улуттук этно кийимдерге кызыгабы? Телефон чалып бар экен. Бул суроого бир аздан кийин жооп бересиз. Азыр болсо саламатсызбы дейли? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Бүгүнкү берүүңүздөр эң сонун болуп атыптыр. Мына Жупар Айымдын тиккен өзү бычкан кийимдери эң сонун экен. Алым берим ушу кыргыздын азыркы эмки турмушуна дагы кийип жүргөндө экен. Тиги кичинекей кыздын башындагы кепте кыясы эң сонун жашып турат. Башка дизайнерлерге караганда сонун экен. Алар төбөсүнөн бууп коет атпайбы, баштыкты бугандай кылып. Бул кыздыкы эң сонун экен. Ушу кызга абдан чеберчилик, ийгиликтерди каалайм. Ишиң ийгиликтүү болсун. Көчмөндөр оюнуна дагы катышат болушуң керек кийимдерин, тиккен кийимдерин. Рахмат, сөзсүз катышканга аракет кылабыз. Эң ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ушундай жылуу, жакшы сөздөрүңүз үчүн. Мына ушундай колдоолор болуп турса сиздерге дем күч болот да, Сөзсүз түрдө дем күч берет. Көпкө чейин аябай жылмаюу кетпей, өзүң жакшы да, жакшы. Эми элдин талабына ошондой эле ылайыктап тигип жатабыз, сурагандай эле. Жупар Айым. Суроо талап кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө жаштардын ушундай этно кийимдерге кызыккандар көппү? Этно кийимдерге кызыккандар абдан көп. Мен башында ойлодум эле, жаштар кийбесе керек депчи, баягы улууларга тигейин деп, улуудан баштадым эле да башында. Чоң эжелерге, апаларга жок, карасам жаштар, андан да жаштар, уже жаштар балдарына дагы сурап башташты. Аны эмне үчүн кошпош керек? Балдар кийгенин кайра бизге жакшы эмеспи? Деп анан өзүмдүн балдарыма тигип, өзүм кийгизип көрөм, анан ал жарашыктуу, анан ыңгайлуу болсо, анан элге тигем да. Анан суроо талап абдан жакшы азыр. Абдан жакшы. Кыргыз эли өзүнүн немесин жоготпой келүүдө да азыр. Чындыгында байыркы заманда биздин ата-бабаларыбыз, кыз келиндер, балдар кийген кийимдер кайрадан модага айланды десек дагы жаңылышпайбыз да. Ошол эле кыз узатууга дагы биздин өзүбүздүн шөкөлөлөрдү кийип, ушундай чепкендерди кийип, сиз туруп көрсөтүп койсоңуз болот. Атайын азыркы жаз мезгилинде эгерде турмуш жолуна узап жаткан биздин кыздарга ушундай бир арналган көйнөк менен чепкен, бул ушул кыз узатууга арналган образды канча убакытта жасайсыз, кандай идеялар менен жасайсыз? Ошол турмушка чыгып жаткан кыздардын талабын, суроо талабын эске аласыз? Бул өңдөрүн да кыздар өздөрү тандашат. Бул баягы өзүмдүн фантазияман келип чыкканда булчу. Анан гүлдөрдү Гүлнара деген кызга жазатам. Өзүм баягы гүл жаза алгам. Гүлдөр кийизден жасалган, Кийизден жасалган. Гүлнара деген чебер кыз бар. Жакшы ошол кыз жазап берет гүлдөрүн. Ага да ыраазычылык билдиргим келет. Анан кийин бул кийимди кыздар сурашат. Тойлор көп бизде. Кудайга шүгүр. Шүгүр, бактылуу болушун кыздар сурашат. Эмне үчүн кыздар Европанын кийимдерин кийбей биздикин сурап жатышат. Анткени бизде өнүгүп келатат да, өзүбүздүн эме модага чыгып калды да. Кудайга шүгүр. Ошол анан сурашат, анан кийимдерин кандай десе ошондой тигип бергенге аракет кылабыз. Ал эми азыркы заманга ылайыкташкан, биз азыркы тил менен айтканда кыргыздын плашы, кыргыздын пальтосу деп дагы айтсак болот, жаз мезгилине арналган биздин коногубуздун үстүндө сиз дагы туруп көрсөтүп койсоңуз болот. Жашыл түстөгү,
Айтып берсеңиз өзүңүз. Жашыл Көйлек түстөгү сымал экен, э? бул бархаттан тигилген. Бархат бул баягы чаңсор болгон, өзүнө жакшы бархаттан тандадык. Ичинде мунун да ичинде пактасы бар. Бул да кичине кененирээк алат. Буну кош бойлуу келиндер кийгенге да ылайыкташтырдык да. Анткени көбүнчөсү кош бойлуулар чалып мага ылайыктуусу барбы деген күндөр болот да. Анан мен ойлоп көрсөм баарын эле кымча белдүү кыргыз кыздарга тиге берген экенмин. Анан кичине ыңгайлаштырып, заманбап кылып, анан чапан кылып кош бойлууларга ылайыктап тигип койдук да. Мына менин курагымдагы дагы ушундай чапандар чепкендер барбы? Мага ылайыктуу, Жигиттерге заманбап арналган. жигиттерге. Жигиттерге ылайыктуу бар, сөзсүз түрдө бар бизде. Андан соң. Эң жакшы. Биз анда Жыпар эже дагы көрүүчүлөрүбүздү кубантып бир ушул Мурас оймо брендинен бир чепкенди ойнотсокпу, чыптаманы, чыптаманы көрүүчүлөрүбүзгө ойнотсокпу деген бир сунушун киргизди эле. Анда дал ушул Мурас оймо брендине арнап өзүңүздүн 4 сапырыңызды WhatsApp номерге жазсаңыз дагы болот. Ага чейин биздин убактыбыз дагы абдан чектелүү экен. Башында эле ойнотуп койсок сонун болмок экен. Эмнеси болсо дагы сиздерди дагы ушундай жаз мезгилине арналган чыптамаларды, чепкендерди кааласаңыз, Мурас оймо брендине Жыпар эжеге кайрылсаңыз дагы болот. Ал эми кыздар, өзүңөрдүн сезимиңер менен бөлүшсөңөр. Кыргыз кийимин кийген кандай экен? Чыптамалар жактыбы? Жактыбы. Чыптамалар абдан сонун тигилген, сапаты дагы эң жогорку. Жыпар эже дайыма биз чыгып жүрөбүз негизи. Кийгенге абдан ыңгайлуу, жылуу, кышта кийсең деле жазда салкын, аябай сонун. Сизгечи? Мага да жагат. Кичинекей кызга сага жактыбы ушинтип кийинген? Ооба. Эмнеси менен жакты? Шапкасы? Бул жылуу, удобный. Жылуу, ыңгайлуу, Аха. Ал эми кыргыз жигитинен сурап көрөлүчү. Калпакты дайым кийип жүрөсүңбү? Ооба. Эң сонун жарашыптыр. Сонун көрүнүп турасыңар. Ар дайым мына ушундай кыргыздын чыптамасын, чепкенин, кеп такыясын, калпагын түшүрбөй кийип жүргөнгө биз дагы тилектешпиз. Ыраазычылык билдиребиз Жыпар айым сизге. Дагы ушундай кыргыздын көнөрбөс мурас болгон кийимдерин жалпы элге тартуулап жүрө бериңиз. Чоң рахмат сиздерге дагы. Ыраазычылык билдиребиз. Мурас оймо брендинин негиздөөчүсү Жыпар Тоочубек кызы бизде конокто болду. Ал эми биз болсо 2 саат бою ушул жазгы стиль, жазгы коллекция тууралуу кеп кылдык. Анын арасында биздин өзүбүздүн эле кыргыз кийимдери бар экенин дагы эсибизден чыгарбашыбыз керек экен. Жаз мезгилине арналган чыптамалар, чепкендер мырза жигиттерге арналган. Ал эми ошол эле биз чет мамлекеттин, чет элдин кийимдерин тууралуу айтып атпайлыбы? Көрсө өзүбүздө деле заманбап, модалуу, стилдүү кийимдерибиз бар турбайбы? Ооба. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз 2 саат бою сиздерге жазгы стиль, деги эле жазды мода тууралуу маалымат бергенге аракет кылдык. Ал эми кызматыңыздарда мен Азирет Осмонов жана менин кесиптешим Акмарал Айыпова болдук. Амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Кандай кийим кийбеңиздер, эң негизгиси жаркын маанай болсун, жакшы маанай болсун. Кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар.